Самат карасаң, мунун алдында каякта отсепти көрүп турасың айланып кетти. Жок, отсеп эмес, балейде жок. Мына карасаңыз, мынакей, могу жерде эле техника келип төбөлөп кеткен да. Фучик сейил багын оңдоо иштери башталбай жатып, жаңыдан коюлган бетон арыктар мынтип талкаланып, ал эми жол четине коюлуучу тосмолор ордунан бошоп жылып, жарымы жерде чачылып жатат. Реконструкция иштери былтыр күздө башталса да, ушул күнгө чейин жумуш жылбай, көрүнгөн жери казылып, жаган сайын ылай баткакка айланууда. Бул жерге эч ким кире алган жок, эме кыла алган жок да. Азыр болсо мынакей биз биринчи маалыматтар берип баштагандан кийин иштеп баштаптыр. Кудайга шүгүр, ошого дагы реакция кылып аткандарычы негизи берди абдан. Мен ойлойм, мыйзам бузуулар көп. Берде эмне тиги краскалай турган жери бар, аңтарылып калат, теңтерилип калат деген. Монун баарын тең жашына кылып ошондой эле төшөп койсо, булардын баары эмгиче улам жамгыр болуп олтуруп, мэрдин баары түзөлүп олтуруп ташып калмак да жер. Бир жагын эптеп бүтөгөнчө экинчи жагын талкалап кетишүүдө деп мында иштеп жаткан жумушчулар да ыйлактайт. Анан калса соңку кезде тынымсыз жааган жаанын таасири да жумушчулардын ишине тоскоолдук жаратып жатыптыр. Оңдоо иштери аягына чыкмайынча паркты тегерете тосуп бербесе, биз кылган ишибизди кайталап жасап жатабыз дешет. Бир аз оптималка төгөбүз, төккөндөн кийин катысын деп турабыз. Катыганча жамгыр жаап салып атат, кайра техника киргизсек, мына моунду болуп батып кетип атат. Ал эми бир жанагындай кыртыштуу жер болсо, биз давно бүтмөкпүз да. Ал энди погоданы өзүңүздөр көрүп атасыздар го, бүт баткак болуп атат. Жалпы аянты 8 гектарга алайык сейил бакты толук кандуу реконструкциялоо үчүн кала мэри былтыр май айында чечим чыгарып, жумушту жүзөгө ашыруу милдети Ленин районунун администрациясына жүктөлгөн. Биринчи этап үчүн бөлүнгөн 30 миллион сом каражат өз учурунда чечилип, ал суммага бир эмес 2 жолу тендер жарыяланып, учурда утуп алган 5 компания иш алып барууда. Октябрда биз араңгана проектini сентябрда алып, октябрда тендерге 1 айлык мөөнөт менен тендерге жарыя кылганбыз. Тендерде 13 фирма кирип, 5 фирма утуп алды. Ушу паркты оңдоп түздөө иштерин. 5 фирмадан 5 отаң 3 ушу жолдорду оңдоп түздөө светтерин коюу боюнча ноябрь айы кирип, декабрь менен бардык ичиндеги эски немен барын алышып, чыгарышып, кыш келип калды. Кыш мезгили жер тоңуп калганынан биз 3 айга токтотконбуз. План боюнча Фучик эс алуу багы июнь айына чейин бүтүп колдонууга берилиши шарт. Ичиндеги эски тротуарлары толугу менен сыйрылып, жаңы асфальт төшөлүшү керек дегени менен жумушчулар 2 айдан бери парктын эки четиндеги ири жолду тегиздей албай убара. Ал аз келгенсип алган материалдары да сапатсыз чыгып, колдонулбай жатып, жарылып экиге бөлүнүп жатат. Реконструкция үчүн экинчи этабын кошуп эсептегенде баш аягы кала бюджетинен 60 миллион сомду чапчыган долбоор. Мынтип отурса натыйжасыз жумшалып, жаан менен кошо жерге сиңип кеткендей эле ой калтырарын айтышат адистер. Шайыр Жунусалиева, Калыбек Абдумаматов, Нью ТВ.